Саламатсыздарбы кыргызстандыктар жана бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочулары. Сиздердин ушул азыркы болуп аткан окуяга биздин лидерибиз Адахан Кимсанбаевичтин камакка алуусу боюнча көпчүлүгүңүздөрдүн суроолоруңар, чалууларга байланыштуу мына биз өз эркибиз менен келип ушул биздин ажообуз Садыр Нуркожоевичке жана Камчыбек Кыдыршаевичке жолугушуу үчүн келип отурабыз. Азыр биз өзүбүздүн өтүнмөлөрүбүздү тапшырып койдук. Бул жерде аксакалдар бардык нерсени тынч жолу менен чечүү үчүн өздөрүнүн ичинде көйгөйлөрүн жана ушул лидерибизден кабар алганы сиздердин алдыңыздарга келип отурабыз. Буюрса бардык нерсе тынч жолу менен чечилген, биз дагы ниетибиз түз. Ошондуктан сабыр кылып күтүп турасыздар. Биз азыр өтүлмөлөрдү берип кабыл алуусуна жазылдык. Биз ошол качан кабыл алганга чейин ушул жерде аксакалдар күтүп, жолдо келаткандар дагы келатышат, күтүп отурабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич, бизди кабыл алууңуздарды суранабыз, өтүнөбүз. Мына аксакалдарыбыз кечеден бери келгендиктен мен дагы чыдабастан келдим. Сиздер билесиздер, азыр сентябрь айы, иштин өтө кызуу турган маалы. Ошондуктан буга окшогон ишти тынч жолу менен чечилишин биздин колдоочуларыбыз дагы, бүтүн кыргызстандыктар дагы бардыгы каалообуз, ниетибиз бир деп эсептейм. Сиздер биздерди, аксакалдарды кабыл аласыздар деген үмүттөмүн. Неберелерибиздин келечегин ойлогон үчүн келип отурабыз. Биз жумушубузга келип отурган жокпуз. Элдин, энелердин бардыгын ойноп келген жок. Бардыгы ушул төбөлдөрдөн, бийлик төбөлдөрүнөн суранып келип отурабыз. Чыгарып койгула. Жөндөн жала менен кармабай. Канча кайрылуулар болуп атат, карап айтасыңар элдерди. Силер Нуркожоевич, сиз отурганда да жүрөгүңүз күйгөн. Жөндөн деп. Камчы отурганда да күйүп чыгып атканбыз. Мына эми ушу жашка келгенде айтып отурам. Бардыңарды, көзүңөрдү ачкыла. Төбөлдөр суранып келип атабыз. Аксакалдар, энелер. Уккула элдин. Элди укпагандарды көрүп атасыңар кайсы жерде жүргөнүн. Assalamu alaikum, урматтуу элим. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын падышасы Садыр Нуркожоевич, жана ошондой эле УКМКнын начальниги Камчыбек Кыдыршаевич, жана ошондой эле сотто Курманбек Зулушев, үчөөңүздөргө кайрылам. Бул нерсе Садыр Нуркожоевич, өзүңүз отурганыңызда деле ушул киши, ушул инсан чыккан. Ар бириңиздердин башыңыздарда бар да. Азыр бул инсанды кармап атасыздар, камап атасыздар да. Мен ушул жерден ушул нерсени айтам. Бул кишинин артында ошончо адамы бар. Бир күн келип, тактан түшөр убагыңызда сизди да үйүңүздөн алып барып, экөөңүздөрдү отургузуп койгондо кандай акыбалда каласыздар? Айтыңыздарчы. Отставкадасыздар, же болбосо бир башка бир жумушка кириштиңиздер да. Бул президенттикти, УКМКны тапшырдыңыздар. Бириңер сотту тапшырып чыктыңар, башка жумуштасыңар да. Ошо силерди алып барып, ошол нерсе бул дүйнө, салыны дүйнө. Бир күн силер кайра ошол жерге барасыңар да. Ал эми бул инсан эң таза инсан. Бул инсандын аркасында ошончо адамы бар. Эмне себептен мындай болуп атат? Себеп сиздер ошол кылып жаткан нерсеңиздер мыйзам негизинде да баар жок нерсеге тең туура келбейт. Мен эч кимди куугунтук кылбайм, эч кимди камабайм деп эл алдында, журт алдында ант ичкенсиз. Ал эми ошол убакка келиңиз. Келгенден баштап сиз бийлик отуруп ошол сөз айткандан баштап бар кама деп атасыңар да. Бар жогун камап атасыңар. Бириңер чыгып атасыңар, тилин жулам, үзөм сындырам мынтем. Бул кайсы мыйзамга, кайсы жерде жазылган? Мага ушуну фактичти не алып бердер? Мен эми айта турган сөзүм, бүгүн азыр ушу сааттан, ушу секундтан баштап, ушул мүнөттөн баштап Адахан Кимсанбаевичтин боштондугун талап кылабыз и сурайбыз. Жана ошондой эле мыйзамдын негизинде бул сизге буйрук, Садыр Нуркожоевич. Эгерде ушул элдин буйругун аткара албаган болсоңуз, эмнеге падышамын деп отурасыз? Жана ошондой эле Садыр Нуркожоевич, сизге буйрук, элдин буйругу, мыйзамдын негизинде сиз ушул кишилерди кой бересиз. Мадымаров Адахан Кимсанбаевичти үзгүлтүксүз, кынтайуусуз кой бересиз. Эгерде кой бербеген болсоңуз,
несін көре бересіз. Сізге азыртқы учурда ескертебиз, жана ескертүү беребиз экөөңүздөргө. Талап бул мыйзамдын негизинде бүткүл жумурай журттун талабы, 7 областтын талабы. Мыйзамдын негизинде, закон негизинде минутка калбастан кой берилишин биз талап кылабыз. Эгерде талап болбогон болсо, ошондогу кайра сизди кашыл жерден чыккан болсоңуз, үчөөңүздөр тең. Кайра ошол жерге отурушуңузга биздин укугубуз да бар. Элдин укугу бар, талабы дагы бар. Эгерде ушуну кабыл албасаңыздар, биз ошол чараны колдонобуз. Тезинен кой беришке сиздерден талап кылабыз да, айтабыз. Адахан Мадымаровго боштондук. Адахан Мадымаровго боштондук. Ушул секунд, ушул минуттун ичинде боштондук бермесеңиз, өзүңүздөн көрүңүз. Президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, ген прокурор Курманкул Зулушев, ички иштер министри Улан Ниязбеков, биз сиздерден суранабыз, кайрылабыз жана талап кылабыз. Биз бүгүн пикет эмес бул. Бул кайрылуу. Биз силерге кайрылып атабыз. Биздин Бүтүн Кыргызстан партиясынын фракциясынын лидери Адахан Кимсанбаевич туура эмес жол менен камалып калды. Кармалып отурат. Ошону биз талап кылып атабыз. Чыгарыңыздар, боштондук бериңиздер. Сиздер мындай киши менен бир консенсуска келип, ынтымакка келип, бул киши менен бир жакшы ымалга келсеңиздер болмок. Мантип баш көтөрүп сүйлөгөндүн баарында кама берген бул туура эмес го. Садыр Жапаров, сиз өзүңүздүн сөзүңүз бар эле. Президент болордо, болгондон кийин айткансыз. Мен өзүм саясий куугунтук менин башыман өткөн. Мен эч кандай эмеге мындай жолго барбайм. Баш көтөрүп ар ким силер мага оюңарды айтып тургула. Мен анча-мынчаны көрбөй, билбей калбайын деген. Ошону өзү айткансыз. Мага айтып деп тургула дегенсиз. Айтып деп тургандарды Facebookка жазгандардан бери кармалып атат. Мындай оюн айткандарды кармалып атат. Биздин конституцияда бар го, ар ким өзүнүн оюн айтканга укугу бар да. Туура айтабы, туура эмес айтабы, ар ким оюн айтканга укугу бар. Сиз ошолор менен туура сүйлөшүп, туура эсептешип, алардын да оюн угуп койушуңуз керек. Сизден биз көптөн көп суранабыз. Мына Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү, тарапташтары Адахан Мадымаровду чыгарып коюңуз. Бул киши менен жакшы консенсуска келиңиз. Кармагандан пайда жок. Ал болбогон протокол. Ал протоколду эч ким тааныбайт, анын күчү жок. Буну бир дебатта Камчыбек Ыдырысаев, Акбөкөн ушулар айтышкан. Ал протоколдун күчү жок деп, ал мыйзам эмес. Мыйзам ратификацияга келет деген жогорку кеңешке. Бул протокол эч кандай нерсеге болгон эмес. Жөнүндө намерение, ушундай кылсак болобу деген нерсе болчу. Ошону туура кабыл алыңыздар. Сиздер баарын билип турасыздар. Ошон үчүн бул деген саясий куугунтук деп түшүнөм мен. Саясий куугунтукту токтотуңуздар. Ар ким оюн айтканга укугу бар. Мында жөнөкөй эле повестка берсеңер деле, ал өзү мыйзамды сыйлаган киши жөн эле буту менен басып келмек да. Ошол жерде үйүнүн жанында баласы экөө сейилдеп жүрсө, ошол жерде ниспес нас менен барып карап келипсиңер де. Бул эмне деген жакшылык, бул эмне деген көрүнүш бул? Ал ОПГнын мүчөсүбү, же бир мафиянын бир главарыбы, же жакында бир террористпи? Жөнөкөй эл өкүлү го, депутат го, мыйзамды сыйлаган депутат. Өзү тең бола мыйзамды аябай жакшы көрөт. Мыйзамды сыйлайт. Мыйзамды негизинде эле эртең саат 9-га же 10-го повестка келди, өтүп барыңыз десең эле өзү басып келмек да. Баласы жүрөгү түшүп чочуп калса эмне болот жаш бала? Анын баланын психикасында доо келсе эмне болот? Адам бул алга чоң киши, жаш бала. Мен жаш балага ичим ооруп атат. Баарыңарда жаш бала бар. Баарыбызда жаш бала бар. Жаш бала чочуп калтырды атат. Туура эмес да. Жок дегенде баласын сыйлабайсыңар, жок дегенде баласын. Жөн чыксаңар деле басып келмек го. Бунуңар да туура эмес. Ошол жагын эске алыңыздар. Эми бардык кишиге мындай депутатка ушундай мамиле болсо, жөнөкөй карапайым элге кандай мамиле болот анда? Өзүңөр ойлоңуздарчы. Карапайым эл мындай баш көтөрүп сүйлөйбүзбү? Же баш көтөрүп сүйлөгөндө камай берекейби? Биз кумурскабыз. Биз же кумурскабызбы? Биз адамбыз го. Мына конституцияда укук бар да, ар бир адам оюн айтканга оюн кандай туура айтабы, туура эмес айтабы, оюн айтканга укугу бар да. Биз конституцияда жазылган да. Эмне оюбузду дагы айтпашыбыз керекпи? Алыскы Ош областынан Өзгөн районунан келип отурабыз. Ушул Бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоочулары азыркы бийликтен талап кылайлы деп келдик. Бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоочуларын ушул биздин президентибиз кабыл алып, ушул биздин партиянын үнүн угуп,
биздин лидерибизди бошотуп берсин деп ушундай талап менен келгенбиз. Биздин лидерибизге коюлган айып 323 берененин 1 бөлүгү менен айып коюлуп атыптыр. Бул өтө туура эмес нерсе. Буну бардыңыздар билесиздер. Bundan 1,5 yıl murun bul iş boyunca iş kozgolup aktalıp çıkkan. Şaylоо убагында Садыр Жапаров өзү дагы бул чечим протокол эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес деп айткан. Соц тармактардан бардыгыбыз эле көргөнбүз. Кайра эле келип туруп 1,5 жылдан кийин ушул берене менен иш козгоп койгонуңуздар бул туура эмес. Өзү негизи 10 жылдын ичинде каралыш керек эле. 10 жылдан өтүп кеткенден кийин каралбайт, эч кандай мыйзам жол бербейт бул иштин каралышына. Бул өзү негизи жалган жала менен иш козгоп атасыздар. Биз талап кылабыз. Мадмаров Адахам Кимсанбаевди тез арада бүгүндөн калтырбастан чыгарып бериңиздер. Президент ушул биздин бүгүнкү калтырган кайрылуубузду кабыл алып, ушул биздин шайлоочуларыбызды кабыл алып, биздин бүтүн Кыргызстан партиянын шайлоочуларынын үнүн угуп койсоңуз, аябай жакшы болот эле. Менин дагы айтып кетейин дегеним, жогорку кеңеште отурган депутаттар, эл өкүлдөрү, сиздер бардыгыңыздар билесиздер. Мадмаровдон башка жогорку кеңеште чындыкты сүйлөгөн адам жок экенин. Ушул жогорку кеңештеги депутаттар өзүңүздөр эле чыгарып алсаңыздар болот эле. Себеби сиздер мыйзамды түшүнөсүздөр. Аттын кашкасында белгилүү болуп турат жалган жала менен отурузуп атканы. Ушул жогорку кеңештин депутаттары элге, ушул элдин сиздер элдин жүзү болуп ошол жерге келгенсиздер, сиздер эл өкүлдөрүсүздөр. Элди кыйнабастан Мадмаров Адахам Кимсанбаевди сиздер эле талап кылып бошотуп алыңыздар. Мен ушинтип кайрылмак элем жогорку кеңештин депутаттарына. Биз шайлаган биздин лидерибиз Адахам Мадмаров Кимсанбаевди кармап отурасыздар ак жеринен. Бул кылган ишиңиздер туура эмес. Бул жакшы иш эмес. Сиздер мына Садыр Жапаров сен камалып, сенин балдарың ыйлап, сенин балдарыңды мурду канап, сүйлөй албай акыбалы бир оор акыбалда турганда, азыркы жаныңда жүргөндөр үн каткан эмес. Ошондо дал ушул ак жүрөк, көкүрөк көдөнү таза инсан Адахам Мадмаров үн каткан ошондо. Балдарды карагыла. Бул жакшы эмес деп үн каткан. Канча Екташиев, Садыр Жапаров, силер баран шаран ынтымактуу тарбиялуу ата-эненин балдары элеңер. Силер көп билөнүштөн чыккан элеңер. Силерден мындай иш болот деп биз күткөн эмеспиз. Эмне? Бийликке келгенде башкача болдуңарбы? Бийлик башкача экен. Мансап чирим бекен. Мансабыңарда кыздыңарбы? Уят болот. Силер элге кызмат кылганы келдиңиздер. Кызмат кылыңыздар. Сиздердин кызматыңыздарды биз күтөбүз. Сиздер элге кызмат кылыңыздар. Себеби силер ата-энеңердин алдында ушу Садыр Жапаров атасынын жанагы өтүп кеткен баласынын арбагын колдоп мен жакшына кызмат кылам деп сөз берген. Ошондук үчүн ошо сөзүңүн өтөсүнөн чык, балам, өтөсүнөн чыккын. Ушул сенин энең кантип ыйлап жүргөн? Кантип ыйлап жүргөн? Азыр бул акиемдин бир туугандары дагы эл дагы ушинтип ыйлап атат. Ошон үчүн сиздерден суранабыз. Адахам Мадмаровду боштондук бериңиздер. Адилеттүү адамга адилеттүү мамиле кылыңыздар. Чындык чыркырап турат. Кайрылуу мына ушул жогорку кеңешке. Жогорку кеңештегилер эртеңки шайлоолор бар дагы. Эртеңки шайлоолордо дагы эгерде президенттикке, депутаттыкка кайра элге иштейм дей турган болсоңуздар, бүгүнкү күндө Адахам Кимсанбаевичке толук добушуңуздарды берип, бул Адахам Кимсанбаевичти актап койсоңуздар, эртеге өзүңүздөрдүн дагы шайлоо учурларыңыздарда жүзүңүздөр элдин алдында да жарык болмок эле, тарыхка жарык болот эле. Бүгүнкү жогорку парламент
жогорку кеңештеги отурган адамдар эртең тарыхка дагы мынандай өз атыңыздар, өзүңүздөрдүн аркаңыздагы балдарыңыздар кара доо менен отуруп кара дакка калып калат. Туугандар, урматтуу үчүнчү кайрылуум бул кыргыз элине. Урматтуу кыргыз элим, эртеңки чыган жаштары депутат болом деген, президент болом деп, болосо министр болуп иштейм деген жаштар, кыргыз элине кайрылам. Окуп жаткан жогорку окуу жайдагы балдарга кайрылам. Бүгүнкү күндө мынандай адилетсиздик болуп турган учурда көз жумуп койсоңуздар, эртеге сиздердин дагы тагдырыңыздар мына ушундай оор, эртеңки мамлекеттин оор жашоосуна туш келип турасыздар сиздер. Биздин келечекте жакшы адилеттүүлүк, мыйзамдуулук менен жашай турган болсок, биз тез эле өнүгүп өсүп кетет элек. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, ушул Адахан Кимсанбаевичти чыгарып коюңуздарды суранабыз. Биздин кайрылуубуздун негизги себеби бул бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевичти чыгарып коюңуздарды суранабыз. Рахмат. Биз бүгүн ушул жерге чындык издеп келдик. Анткени биздин туткан чындыгыбыз түрмөдө, капаста жатат. Мен бардыгыңардан суранып кетем. Чындыкты колдоп алайлык, кордобойлук чындыкты. Биздин Адахан Мадымаровдон башка чындыкты туткан эр азаматтарыбыз өтө аз. Аларды баалагандын ордуна колдорун кайрып түрмөгө апарып отургузуп коюп атабыз. Биз анда качан өнүгөбүз? Биздин уюткуларыбызды апарып камай берсеңер, кемпирабат деп жүрөктөрү бызылдап, жерим элим деп күйгөн балдарыбызды, кыздарыбызды апарып камадыңар. Эми Адахан Мадымаровга бул уят, өтө уят бул камаганыңар. Коңшу өлкөнүн элдери да күлүп атышат, уят деп күлүп атышат. Адахан Мадымаровду кыргыз эмес, башка өлкөнүн адамдары баалаган адам. Бул силердин кылганыңар өтө жапайычылык. Биздин талабыбыз Адахан Мадымаровду чыгарып койгула. Адахан Мадымаровду негизсиз кармап отурасыңар, мыйзамсыз кармап отурасыңар. Мыйзамдуулукка кайткыла. Өтө жаман ишке баратасыңар. Биздин талабыбыз Адахан Мадымаровду чыгаргыла. Мамлекеттин башчысы атайын укук органдар бар дейт. Мен причем бул жерде? Мен алып келип камадым. Шайлоп мырза, бул сиздин өзүңүздүн оюңузду ушул жерде билдиргенге даяр эмес. Туура эмес, ошол туура эмес, ушуну айтсаңыз, туура эмес. Туура эмес. Туура эмес. Ошол эле керек. Сизге ишиңиз ийгилик. Айтыш керек да.